отбасылар менен араласпай кетип жататын кезеңдер болот. Міне сондуктан да осундай ауыр зардаптарга келмес үчүн жастарды көкүрөктөрүн диний акпарат менен толтуруп отуруу керек. Яғни дурус диний акпараттар менен. Адам пенде болгондон кийин кандай да бир жагдайларда жаратуучу жайлуу ойлонот, не болбосо диний акпараттарды руханий изденис аркылуу издөөгө тырышат. Міне сондай убакыттарда адамга биринчи ким жолукса, сонун акпаратын ээрип кетүүгө мүмкүн. Сондуктан ондай диний деструктивдүү агымдарга илесип кетпеш үчүн дин жайлуу акпарат издеген кезде арнайы ресмий сайттардан, не болмаса арнайы билим алган, диний билими бар теологдордон акпараттарды алуу кажет. Ондай болмаган жагдайда өз бети менен интернет аркылуу, достор аркылуу диний акпараттарды издеген кезде деструктивдүү диний агымдарга жолугуп калуу каупи жогору болот. Сондуктан да барлык убакытта арнайы мамандардан акпараттарды алууга тырышыңыздар.